Мамлекет менен ушундай чыгармачылык уюмдар стратегиялык өнөктөш катары иштешип, маселен сырттан деле грант алып атпайбызбы? Ошол эле мамлекеттин эле гранттарды алып, маселен адаби сынга, мисалы бир жаштарды окутуу, адаби мектепке, анан мыкты чыгармаларды конкурстун негизинде кабыл алып чыгарууга сөзсүз түрдө чыгармачылык. Азыр маселе мындай болуп атат да, мисалы биз 5-чи президент менен жашап атабыз. Эгер Роза Отмаянова кошо отурганбыз, 6-чы президент болуп калат. Эми маселе эгерде биз мамлекеттен каржылансак, азыр көрүп атабыз. Социалдык тармактарды карайбызбы, ал эмес жогорку кеңешти карайбызбы, кайсы президент келсе ошого түстөн алабыз. Акаев, Акаевден Бакиев, Бакиевден ошентип азыр Садыр Нуркожоевич деп жашап атабыз. Эми бизди мамлекет көзөмөлдөп калса, тагыраагы камсыздап калса, ар бир президентке анан кийин романдар жазылып баштайт да, поэмалар жазылып баштайт. Анткени эмне бизде кыргызчылык бар. Ошол эле мисалы комиссия отурат дагы, бул менин үкам экен, же болбосо бул менин авам экен деп туруп анан кийин же болбосо жана саясий көз караштай кой бул жакта тартылып келип анан кийин ошол чыгармалар. Сен азыр мамлекетке жазуучунун кереги жок, мындай айтканда. Мамлекетке журналист гана керек. Мамлекеттин идеологиясын чагылтуу үчүн. Ал илгери болчу 30-40 жылдарды элди агартуу үчүн мондай чыгармачылык союздарды тирүү идеолог катары. Азыр мамлекетке Садыр Нуркожоевичка өзүнүн сайттары, телевидениясы жетет. Текебаевка өзүнүн сайттары, телевидениясы, группасы, партиясы жетет. Ошол эле учурда Бабановдун өзүнүн телевидениясы бар, өзүнүкү жетет. Азыр маалыматтын заманы. Жок, кошумча кое турсаңыз, бул жерде мамлекет деген келечегин ойлоп, улутту өстүрөлү, адабиятты өстүрөлү, элдин аң сезими көтөрүлүп, көркөм чыгармаларга чыгарыш керек. Көркөм чыгармаларга. Ошол жерде кошомачылык да бар да. Ал маселени эч ким алып чекке каккан жок. Мисалы, кошомачылык ар бир жазуучунун өзүнүн абийиринде. Мен маселен эч кимди тоготпогон кишимин, эч кимге жеке өзүмдү айтайын. Эч кимдин пикири менен макул болбогон кишимин. Мен өзүмдүн оюм, өзүмдүн аң сезимим, өзүмдүн пикирим бар. Мен бир системага кирген киши эмесмин. Динге кирген киши эмесмин. Ошол учурда атеист дагы эмесмин, мисалы да. Мен индивидуалист кишимин. Жазуучу, мына, мен аркылуу эле көрсөң, эч качан бир жазуучу эч качан бири-бирин укпайт. Бири-бирин укпайт. Чогулуштарды деле байкасаң эч бардыгы өзүнүн пикирин так даана айтат. Ал эми ал илгерки сен түшүнүк менен айтып атасың. Илгери сен зор болгондо китебин чыгарганда, китебин чыгарып туруп сөзсүз түрдө Ленин партия жөнүндө башында ыргын кечиш керек. Мекен эл жердин ыргын кечиш керек. Аны цензура карап отурган. Бул жерде цензура жок. Бул жерде деген мамлекет кызыктар болсо, мамлекет мыкты чыгармалар конкурс жарыялап коюп эле, ичинен илгеп алып туруп чыгара берсин. Маселе мындай болот да, мисалы, бул жерге келгенде Нурлан Калыбеков жетекчилик катары, мисалы жазуучулар союзу жетекчилик катары өзүңүз айткандай индивидуалист. Бирок Нурлан Калыбеков төөлүктүү эмес да. Жаңы бийлик келгенде айтат да, тети союздун жетекчисин алмаштырып койгула. Кайсы бир толтура рычагтардын арты менен сиздин ордуңузга Асанов Үсөн келет. Ал кошоматчы, мисалы. Ал кайсы президент экенин айтпайм, бир президенттин кошоматчысы дагы алды дагы жана кете баштайт. Ал фактор бар. Анан экинчи фактор, сиз айтып атасыз, акыркы 30 жылда 160-150 роман жазылды. Ал эсептелген. Көп бар. Бирок, мисалы 160 романбы, 200 романбы, ал баягы табигый тандалуу менен окулбаган бая той ашта туугандар арасында сатылып эле белекке берип эле тартууга кетип калат да. Бул жерде мисалы эгерде жазуучулар союзу жана тиргебей турган болсо, ар кимиз өзүбүз жазсак, арасынан тандалган окулуп, тандалбаган окулбайт да. Бул жерде мисалы мындайча айтканда конкуренция деп коелу, орусча айтканда. Биз конкуренцияга жол ачып атабыз да. Ал жерде бардыгы жазсын, бирок мыктылары окулат, мыкты начарлары ошол жерден калат. Ошондой эле да, маселен ал мамлекеттик жанагындай жылдардын адабияттын карайым. Алыс барбай эле коелучу, мейли 30-40 жыл. 60 жылдардагы эле бир тенденцияны карасаң, биз 10 жылдыктарды бөлүп жүрөбүз го. 60 жылдарды тигинчөлөр чыккан, 70 жылдарды баланча чыккан, 80 жыл баланча чыккан. Мезгил өзү эле иргеп койт. Мезгил. Ошол учурдагы баягы альманактарды жаңы жазып жүргөн бир китептерди баарын карасаңыз, айланан аябай көп. Бирок ошонун ичинен биз 60 жылдардан саналуу гана кишини айтабыз да.
70-ci жылдардан саналуу кишини айтабыз. 80-ci жылдардан саналуу гана кишини айтабыз. Мезгил өзгөрүп кеп калат. Маселе ушуну айтып атам. Ушул шартта мамлекеттин камсыздоо зарылчылыгы канча? Анткени азыр 160 романдын арасынан мезгил өзгөрүп дагы балким оны калат, балким экөөсү калат. Элестетсек, мамлекетке только эле талпа керекпи? Элестетсек, мамлекетке бир только эле бир саясатын колдогондун аркасында киши керекпи? Эгерде мамлекет башчылары акылдуу болсо, мээси жетсе, мамлекетке деген мына ушул көркөм дөөлөт керек.